Мыктарбек Тилек уулу жазалоо кудурети жетип турса да айкөлдүгүн көрсөтө алган кечиримдүү адам САДЫР Жапаров абактан чыгып кек сактоо менен алектенген жок. Ал тескерисинче айкөлдү көрсөтүп бардык саясий топторду ынтымакка чакырууда. Анын духу күчтүү экендиги, кайраттуулугу көптөгөн саясий топторду лидерлерди ынандыра алды. Бабанов, Шыкмаматов, Садык Шер сыяктуу инсандар саясий мунасага бекеринен келген жок. Демек алар өздөрүнүн дагы САДыр Жапаровго көбүрөөк ишенип турушат. Шукурбек Эркебаев: Ташиевди жөн жерден каралагандар Кыргызстандын өнүгүшүнө каршы чыккандар. Мыскал Талайкулова деген бир фейк аккаунт аркылуу чагымчыл маалыматтар таратыла баштады. Анда Аксы районундагы Дейрес айылынын жери өзбек тарапка өтүп кетти деген кур жала жазылган. Өздөрүнүн кем акылы менен алар чек ара маселесин чырга айлантып, саясий упай топтогусу келгендер окшойт. Андай болсо Мыскал Талайкулова деген фейктин артындагы кем акылдар ойлогон оюңарды ишке ашыра албайсыңар. Анткени бул аймакта бир карыш жер да башка тарапка берилген жок. Расмий маалыматтар боюнча бул аймак 2017-жылы делимитация болгон. Ошол документтин негизинде эки тараптуу макулдашуу менен гана тиешелүү тактоо иштери жүргүзүлгөн. Андыктан бөйрөктөн шыйрак чыгарып, болбогон иштен кыйкым издебей эле койгула. Аны менен бирге УКМК төрагасы Ташиевди да жаманатты кылуу аракети көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Ташиев өзүнүн ишин мыкты жасап, коррупция, ОПГ менен аеосуз күрөшүп жатканы белгилүү. Бизде акырын басса аксак, катуу басса таскак деп сынтага беришет эмеспи? Мындай майда барат нерселерге көңүл бөлбөй, эл үчүн баштаган ишиңизди ийгиликтүү уланта бериңиз, Камчыбек мырза, деп жазат ал. Бактыбек Калмаматов кимдердин уйкусун бузуп жатат? 4-декабрда БШК президенттикке талапкерлер Бактыбек Калмаматовго жана САДыр Жапаровдун үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы боюнча маселе карады. Бактыбек Калмаматовго мыйзам бузгандыгы үчүн айып пул салууну чечимин кабыл алды. Ал эми САДыр Жапаровдун 7-каналга берген маегинде эч кандай мыйзам бузуу жок экенин аныкташты. Комиссиянын жыйынында Кайрат Осмоналиев мыйзам бузуулар боюнча кодекске ылайык Калмаматовду жоопкерчиликке тартууну, башкача айтканда айып пул салууну сунуштады. Жумушчу топ Бактыбек Калмаматовдун Назар Ньюс басылмасы менен болгон маегинде эч кандай мыйзам бузууларды байкаган жок. БШКнын жумушчу тобунун мүчөлөрүнүн айтымында Калмаматов талапкерлердин бири шайланып калса, анын кесепети кандай болушу мүмкүн деген божомолду айткан. БШКнын мүчөлөрү Кайрат Осмоналиевдин Калмаматовду бузуулар кодексине ылайык жоопко тартуу сунушун колдошту. Чечим БШКнын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жөнөтүлдү. Бул жалпыга маалымдоо каражаттарынын профилактикалык чарасы болсун. Алып баруучу кыйынчылык менен келген атайын суроолорду берди, деди Кайрат Осмоналиев. Чындап эле Борбордук шайлоо комиссиясында кош стандарттуулук өкүм сүрүп жатабы? Же Бактыбек Калмаматов кимдир бирөөлөрдүн түн уйкусун бузуп жатабы? Кимдердин болушу мүмкүн? Бийликти бүт колуна мыкчып алгандардынбы, деп жазат УАКЖ. Айылчы Сарыбаев: Кыргызстанда 30 жылдан бери еврейлер жөнүндө айтылган анекдоттун реалдуу иши жүрүп жатат. Башкаларды мыйзамдаштырыш үчүн мурунку башкы мыйзамды мыйзамсыз бузуп, мыйзамсыз жаңы мыйзамдарды жазабыз. Талаш башталса, ал мыйзамды да бузуп, кайра жаңысын жазабыз. Бизде эч качан мыйзам аткаруу болгон эмес. Өзү мыйзамсыз отуруп алып, кайра жаңы мыйзамсыз мыйзам жаза башташат. Талаада иштей турган эч ким жок. Мындай пикирин айылчы Сарыбаев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ага кошумча, Кыргызстанда 30 жылдан бери еврейлер жөнүндө айтылган анекдоттун реалдуу иши жүрүп жатат десек болот. Ал анекдот мындай: Сталин еврейлердин диаспорасынын башчысын чакырып алып, Биробиджанага барып колхоз кургула, жаныңарды баккыла деп тапшырма берет. Бир айдан кийин еврейлердин башчысы Сталинге мындай телеграмма жөнөтөт экен: Жолдош Сталин, биз колхозду уюштурдук, башкарманы шайладык. Башкы экономист, башкы бухгалтер, башкы зоотехник, башкы агроном, башкы механик, ферма башчылары бүт дайын болду. Эми колхозчуларды жиберишиңизди күтөбүз деп. Бизде болсо бүт иштей турган жаштарыбыз мигрант болуп кеткен. Калган каткандарыбыз ошол кадрлар резервин даярдап, тууган тушкандарыбыз менен толтуруп койдук. Талашканыбыз болсо жалаң башкылар болуп жатат. Башкыларды мыйзамдаштырыш үчүн мурунку башкы мыйзамды мыйзамсыз бузуп, мыйзамсыз жаңы мыйзамдарды жазабыз. Талаш башталса, ал мыйзамды да бузуп, кайра жаңысын жазабыз. Бизде эч качан мыйзам аткаруу болгон эмес. Өзү мыйзамсыз отуруп алып, кайра жаңы мыйзамсыз мыйзам жаса башташат. Талаада иштей турган эч ким жок. Иштей турганы мигрант болуп кетишкен. Кара жумуштан качканы мыйзамсыз мыйзам жазып кызмат талашып отурат. Мыйзамсыз мыйзам жазып кызмат талашкандарды багуу үчүн кайра башка мамлекеттерден карыз сурамай, карыз берсе эмне үчүн кечпейсиң деп кекетмей, айласы кеткенде жарды жалчы букараларын акча чогултуп карызды төлөгүлө деп коркутмай, же андай эмеспи, деген экономист айылчы Сарыбаев. Бактыгүл Иманбек кызы:
Ушул жигитти кодулап иштетпей жатасыңар, туш-туштан талап, оозун басып сөз сүйлөтпөй. Акмактыкпы же эмне? Эт кымбаттады, арзандат, тышка мал чыгарба деген өзүңөрсүңөр. Эми малды тышка чыгарбоо демилгесине каршы чыгып кайра безеленесиңер. Өлүп берсинби эмне? Көчөгө эл кыдырып, базар кыдырып чыкса чыкты дейсиңер. Отуруп иштесе эмне тилек жок болуп кетти? Ага кызмат эле керек болчу дейсиңер. Бизге окшогон элге деги кандай башчы түтөт? Калчап, чайнап отуруп, муну да тоготпогон дөңгөчкө айландырып алалы эме. Саясий өлүк болуп отуруп калсын. Калыс карап колдоп туралы да, ташпаран кала бербей. Өз ишин билген кыйын жигит отурган ордуда өзүнүн тажрыйбасына ишине туура келген жигит деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы. Тышкы карызды төлөө үчүн ачылган атайын эсепке акчалар которула баштады. Тышкы карызды төлөөгө жардамдашууну каалагандар үчүн Финансы министрлиги тарабынан ачылган атайын эсепке акча которула баштады. Бул тууралуу Финансы министрлигинен маалымдашты. Маалыматка ылайык, биринчи жолу эсепке 27 000 сом же $328 которулган. Кошумчалай кетсек, сентябрдын аягында Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү $4 миллиард $171 миллион же $332 миллиард 22 миллион сомду түзгөн. Сыймык Жапыкеев биринчи иш сапарын Бишкек Торогартка Артем Эдуардович баштаган инспекция жеринде көрүп текшерип чыгышты. Өкмөттүн жетекчиси иштарман жигит экен, ойлору туура. Бажыда инспектордун кийлигишүүсү аз болсун, баары жаңы технологиялар менен автоматташтырылган өткөрмө болуусун айтты. Температура -28, бир суткада барып келдик. Жол тайгак, аралыгы 539 километр. Буйруса рентген аппарат коюшуптур. Пост 10 айдан бери иштебей жабык турат. Буйруса эми ишке кирет деп жазат Сыймык Жапыкеев. Путин эң таасирдүү адамдардын тизмесине кирди. Орусиянын президенти Bloomberg журналы тарабынан 2020 жылы дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири деп табылды. Bloomberg журналы 2020 жылдагы бизнес, саясат, көңүл ачуу, каржы, илим жана технология тармактарындагы жетишкендиктерди мактоого арзыган 50 адамдын тизмесин жарыялады. Тизмеде Белоруссиянын оппозиция ишмери Светлана Тихановская, АКШнын инфекциялык оорулар боюнча адиси Энтони Фаучи жана Black Lives Matter кыймылынын негиздөөчүсү Билли Айлиш дагы бар. Ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путин бир катар башка мамлекет башчыларынын, анын ичинде АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамп жана шайланган президенти Джо Байден, Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Бразилиянын президенти Жаир Болсонар, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен катар Bloomberg журналынын 2020 жылы дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдар боюнча өзүнчө бир тизмесинен орун алды. Бул Ак Назар Ньюс чекиткейи.